Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Бүгін 5 январ 2024 жыл мен сіздерге Қара су базарына жақын эле жерде жайгашкан Телман айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 8 соток. Таза суу, свет бардыгы бар экен. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Кара суу базарына жетпеген жердеги Телман айылын билесиздер. Бул жер Телмандын центри, бул жерде Россия заправкасы бар. Ошол заправканын бет маңдайындагы асфальт көчөгө кирип, түп-түз жүрүп, сол тараптагы 11-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мына тугандар, мен айткан көчөгө кирип, бул жака бир аз эле басып келсеңиздер, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Мына ушул үй сатка чыгып атат. Жери 2 участок тугандар. 4 сотуктан 2, 8 сотук. 2 кызыл китеби бар экен. Эми бардыгы чогуу сатылат. Жери 8 сотук. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар. Көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Свет дагы бар. Газ деле Кудай буйрса секин келип калат. Негизи Телманга ак өргөгө газ келген. Бул жака деле кийин газ келет тугандар. Прожекторлар деле бар, көрүп атасыздарбы? Жарык болуп калат Кудай буйрса кечинде. Үйдүн чек арасы түшүнүктүү болуп турат. Ушул жерден башталат. Анан кошунасынын пескоблок заборуна чейин. Жери 8 сотук. 2 кызыл китеби бар. Жери теп-тегиз. 3 тарабынан уже тосулган, кошуналар бар. Көчө тарабын эле тосуп туруп, барат орнотуп алсаңыздар эле болду тугандар. Ушундай лайктан басып, дос таныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай үй издеп жүргөндөр. Локация өтө сонун. Кара суу базарына деле жакын, Ош шаарына деле бир 25 мүнөтдөй жетип каласыздар. Үй тууралуу маалымат берип баштайын. Бул жакта азыр 5 бөлмөдөн турган үй бар экен. Азыр кирип бүт бардыгын көргөзүп берем. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы орнотулган. Анан российский жон арматуралар ташталган. Фундаменттин бийиктиги өзү эле 1 метр 40 сантиметр чыгат экен. Караңыздар, крышалары жабылган. Анан жакшы жери мансард тибиндеги үй кылып алсаңыздар болот. Же болбосо крышаны ачып туруп, 2 кабаттуу кылып улап кетсеңиздер дагы болот экен. Негизинен үй өтө жакшы качеството салынган деп эйси мага информация берди. Эми ошондо байланыштуу акча керек болот экен, ошол себептен сатып деп айтты. Анан могул тарапта деле 5 метр бар экен, кошунасынын заборуна чейин. Анан үйдүн артында деле 2 метр месте кошунакысы деп ташталган. Жүрүңүздөр, эми үйдү көргөзүп берейин. Мына тугандар, үйдүн ичине дагы кирдим. Сиздер эшикти ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде бул жери кире бериши, коридору болуп калат. Жалпысынан 5 бөлмөдөн турган үй тугандар. Так, азыр мына жактан киргениңиздерде кире бериши ушундай. Көрүп атасыздар. Кирип эле оңго бурула турган болсоңуздар, бул жакта болсо биринчи бөлмөсү. Мына жакта болсо экинчи бөлмөсү тугандар. Бул эң чоң конок бөлмөсү болуп калат. Караңыздар, өтө кеңири. Бул жак болсо душ. Мына жактагы бир детский бөлмө. Мына жак болсо конок бөлмө болуп калат. Жүрүңүздөр, азыр биринчи ушул чоң бөлмөсүнөн баштай берейин. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар. Балким ушундай даяр үй издеп жүргөндөр. Кара суу базарына дагы жакын эле экен. Ылдый тарабы толтурулган. Так, мына ушундай. Эми жүрүңүздөр. Бир комнатасы. Бул жактан чыксаңыздар, мына жак душ болуп калат экен. Караңыздар. Ручкалары деле бар. Эң негизгиси бышкан кирпич тугандар. Сесмопоиз колонналары орнотулган. Фундаменттин бийиктиги өзү эле подушкасын кошкондо 1,40 чыгат экен. Анан арматуралары дагы 16-лык, 18-лик жон российскийлерин таштаганбыз деп эйси мага азыр информация берди. Эми кийин келип өзүңүздөр дагы таанышып, дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Телефондо иш бүтпөйт. Дос тааныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип коюңуздар, алар дагы кирип көрүшсүн. Негизи жакшы, локация өтө сонун. Ушундай прихожкалары да кеңири. Өйдө тарабын көрүп атасыздар. Бирнеке менен жабылган. Мына тугандар, колдон келишинче маалымат бердим. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, үйдүн баасы $90,000 бааланды. Анан кеми бар. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Эми алган эсине алып айтып көрөсүздөр. Эйсин номери ушул видеонун экранында жазылган. $90,000, анан кеми бар.